Келиңиздер, анда жаңы элек, тааны элек адамдар үчүн өзүмдү дагы бир сыйра тааныштыра кетейин, андан ары темабызга өтөбүз. Негизи эле темабызды курстун аталышын кванттык ойгонуу деп атаган кванттык ойгонуу бул ар бир адамдын ичинде мындай чексиз бир мүмкүнчүлүктөр жашайт да. Мына ошол мүмкүнчүлүктөрдү биз ойготушубуз керек. Аны албетте билим алуу менен, өзүбүздү өнүктүрүү менен биз ушул ичибиздеги чексиз мүмкүнчүлүктөрдү ойгото алабыз. Кванттык ойгонуу бул руханий, психологиялык жана энергетикалык деңгээлде жаңы жашоого кадам таштоо деп билсеңиздер болот. Өзүңүздүн жаныңызга кайтып келип, жан дүйнөңүзгө үңүлүп карап, өзүңүз менен таанышып, өзүңүз менен биргеликте бүтүндүктү түзгөндө, мына ошондо биз деңгээлден деңгээлге көтөрүлүү, тепкичтерден тепкичтерге секирүү секириктерин жасай баштайбыз. Ошол себептен биз бул өзүбүз билбестиктен жашообузду жалаң гана кыйынчылыктар менен, кризистер менен өткөрүп жибербөө максатында, ойгонуу максатында кванттык ойгонуу деп биздин курсубузду дагы атаганбыз. Өзүм жөнүндө айта турган болсом, менин аты жөнүм Назгүл Жумашева. Өзүмдүн кесибим боюнча мен педагог, 12 жылдык эмгек стажым бар. Жана сертифицированный психолог, мотивациялык каталыгыңыздарга чыгып жатам. Мына ушул өзүмдүн жолумда, өнүгүү жолумда именно ушул биздин берип жаткан сиздерге билим аркылуу ушул деңгээлге чыкканымда, ушул себептен сиздерге дагы бул билимди бөлүшүү максатында алдыңыздарга спикер катары, мотивациялык спикер катары чыгып жатам. Мен көптөгөн курстарды окуп билим алганмын. Ал жерде албаганда эң негизгилерин атай турган болсом, таасирдүү мен ушул эмгек жолумду өзгөртүп, өзүм каалагандай бир жашоону каалаган, ошонун аркасында дагы өзүм материалдык жагымды да жакшыртып алуу, бул ушул именно ушу сабактарыма байланыштуу болду да. Мына ушул сабактарга катышып, ушул долбоорлорго, ушул курстарды окугандан кийин анан мендеги ошол учурда мен 2 жыл мурун өзүмө максат кылып койгон нерселерим азыркы учурда ишке ашып отурат. Мисалга биринчи мен өзүмдүн педагогикалык жол менен таштаган жалпы педагогика курстарды окуп, анга таасирлүүсү бул Асель Мирлановнанын курсу болгон. Атайын мугалимдерге заманбап тренд болуп жаткан жаңы методикаларды үйрөтүп, мына ошолордун деги эле ошол методиканы эффективдүү колдонуу максатында ушул курска катышкам да. Мына ошол курстун негизинде бул методика аябагандай балдарга да кызыктуу болгондуктан, теманы да жакшы түшүнүүгө түрткү болот экенин билгендиктен, мен бул курсту кайрадан алып чыккандагы мугалимдерге кайра эле ушул курсту иштеп чыгып, мугалимдерге өзүм дагы сабак өтүп үйрөтө баштагам да. Менин биринчи устатым мына ушул Асель Мирлановна болгон. Андан ары ушул жолумда чоңураак, мындан да чоңураак бир долбоорго катышып, дагы өзүмчө бир багыт таап кетсемби деген ниет менен жүргөн кезде ишкер мугалим деген долбоорго туш болуп калып, ошол долбоорду окуганмын. Назгүл, микрофонуң Мемет өчүрүп алдың. Назгүл, микрофон. Так,
кийинки ушул менин устатым болуп, ошол жана ишкер долбоорун уюштурган, ошонун башында турган Кенжебек агай болду да. Мына ушул агайдын сабактарынан кийин анан ал жактан 7 багытта сабак өттү деп, мына ошол 7 багыттын тең өзүнчө кылып алып кетүү мүмкүнчүлүгүн көрсөтүп бергенден кийин мен өзүмдүн дагы багыттарымды түзүп, өзүмдүн курстарымды түзүп, өзүнчө балдар менен курс ачып иштей баштаганмын да өз алдынча. Андан ары ошол учурларда анан баягы балдардын дүйнөгө болгон көз карашы, деги эле келечекке көз карашы, ушул балдар жанагындай максатсыз жүргөндүгү ойлондура баштады дагы. Анан ушул психологияга кире баштагам да. Ушул эмне үчүн максат жоголот, максатты кантип тутандырууга болот, ушул нерсени балдарга кантип жеткирсе болот деп алгач ушул психологияга киргенде ушул максат менен балдар психологиясын окуп баштагам да. А бирок кийинчерээк андан да чоңураак маселелер бар экенин билип, ушул кванттык психология болду да. Анткени себеби өзүмдүн дагы ошол иштеп жаткан ишим меники эмеспи, ошону биле албай, анткени себеби ал бир эсе жакса, бир эсе жакпай, стресс алып келип, ушундай жылдар бою менин жумушум мени ушундай кыйнап келгендиктен, мен ушул жумушту да мен миссиям катары аткарып атамбы же жокпу деген суроолордон улам. Анан кайрадан биринчи ирет өзүмө үңүлөйүн деп, өзүмдү изилдөө максатында анан кванттык психологияга киргем да. Кванттык психологияны Москва академиясынан, Инна Тляшинованын академиясынан окуп, бул ушул эң баалуу дагы, баасы жагынан кымбат дагы ушул билимим болду дагы. Ошончолук эффект берген дагы билим мына ушул болду, кванттык психология. Себеп дегенде, кванттык психология бул адамдын аң сезимин түпкү тереңинен өзгөрткөн ушундай методиканы үйрөтөт экен. Биз бул методиканы үйрөнгөндөн кийин кадимкидей деңгээлден деңгээлге көтөрүлгөндүгүбүздү сезебиз дагы, жашообузду ошого жараша жакшыртып баштайт экенбиз да. Бул жеке эле менин бир эле запрос менен киргем бул жерге. Менин миссиямды табуу деген, өзүмдүн жактырган ишим менен алектенүү деген бир эле запрос менен киргем да. Жыйынтыгында мен бардык сферадан мындан натыйжаларды көрдүм да. Мисалы ошол эле үй-бүлөдөгү мамиледе, чөйрөдөгү мамиледе жана башка мына ушул акча маселесинде, деги эле ушул кризиске кабылып калган учурда кандай ошол нерседен чыгууга мүмкүн экенин жолдорун көргөндөн кийин, анан бул багыт эң сонун багыт экен, бул методика эң сонун методика экен деп билдим дагы. Муну аябагандай бир жыл бою изилдеп окуп баштадым да. Андан кийин биз ушундай результаттарды көрүп, өзүбүз ушундай деңгээлге чыккандан кийин, анан ушул курсту дагы синтезделген курс деп айткам мен буга чейин дагы. Ар кандай курстардан чогулткан билимдерди бириктирип, синтездеп келип туруп, анан ушул курсту биз алып чыгып атабыз да. Бул курстун максаты дагы ошол, баягы жол таппай жүргөн адамдарга, багыт таппай аткан адамдарга, кризисте учурап ошол жерде сынып калган адамдарга да жол көрсөтүү максатында. Деги эле кайсы жашоосундагы кайсы сфера болбосун, ошол сферада жабыркап аткан болсо, мына ошондон өзүнө күч алып, дем алып, өзүнөн ишеним алып туруп, чыгып кетүү жолун көрсөтүү ниетинде мына ушул максатта кванттык койгонуу түзүлүп отурат. Эмесе бул кыскача киришүү болду. Биз анда бүгүнкү теманы баштай берели. Бүгүнкү темабыз, экранды өчүрүп салайын. Бүгүнкү темабыз биздики жан дүйнөнүн деңгээлдери деп атадык. Бул сиздерге ушул акысыз сабактар 3 сабак тең, биринин артынан бири, бирин-бири толуктаган сабактар. Бирин көрүп, экинчисин көрүп, үчүнчүсүн көргөндө сиздер дароо бир түшүнүккө ээ болуп, кадимкидей аң сезимде бир өзгөрүү пайда болот да. Ошол себептен дагы 2 сабактарды калтырбастан көрүңүздөр деп айтмакчымын. Эң биринчи биз жан дүйнөнүн деңгээлдери жөнүндө билип алганыбыз дурус. Бул дүйнөгө ар бир жан, мен дагы, сиз дагы, ар бир жан келгенде биз 3 деңгээлден өтүү укугун алат экенбиз. Башкача айтканда,
баардыгыбызга бирдей укук берилет экен. Деңгээлден деңгээлге өтүү бул ар бир адамдын укугу болот экен. Эми ошол кантип көтөрүлүү керек, жана башка мен алдыда айтам да. Биринчи деңгээл бул инстинкт же эго деңгээли деп атайбыз да. Психологияда бул мына ушундай айтылат. Инстинкт же эго деңгээли. Бул деңгээлде адам өзүнүн жеке муктаждыктары менен гана жашайт. Бул деңгээлде адам башкы максаты эле өзүн коопсуздукта, материалдык ыңгайлуулукта кармап жашоо да. Мына ушуга эле тырышат адам. Жана тирүү калуу, муну биз орусча айтканда мына тереңирээк угуп алат да. Ушу выживание менен жашап калат да адам. Жеке керт башынын кызыкчылыгы, жеке керт башынын коопсуздугу жана материалдык ыңгайлуулугу менен гана жашап калат. Мунун белгилери кандай болот? Эң биринчи белгиси бул башкалардан көз каранды болот да. Башкалардын ой пикиринен, сөзүнөн жана башка нерселеринен көз каранды болот. Ким мен жөнүндө эмне деп айтат, эмне деп ойлойт деген суроолор бул деңгээлде адамдын башына көп келет. Андан ары экинчи белгиси бул адам көбүрөөк күнөөнү сезет, көбүрөөк коркууну сезет, көбүрөөк сомнение, орусча айтканда сомнение, күмөн саноону сезет да. Мына ушул сезимдер көбүрөөк адамда жашайт бул учурда. Андан сырткары үчүнчү белгиси бул эмне? Бул адам дайыма бирөөдөн күтүп жашайт. Мага ким эмне берет, мага ким эмне жасап берет, ким жардам берет, ким түшүнөт мени, ким мени колдойт. Ушундай күтүүлөр менен жашайт бул деңгээлде адам. Башкалар мага кылып берсе, мен бактылуу болом. Башкалар мага кылып берсе, мен таалайлуу болом деген сыяктуу. Мен башкалар мага кылып бергенде мен байып кетем, мен өнүгүп кетем. Демек, бул деңгээл күтүү деңгээли болот да. Муну биз психологияда жертва абалы деп коебуз да, курмандык абалы. Курмандык абалында мына адам ушундай күтүү менен жашайт да. А күтүү дайыма бул орусча айтканда больду алып келет да. Ожидание — это всегда боль деп айтылат. Андан аркы төртүнчү белгиси бул адамды эмоцияларын башкартып алат да. Башкача айтканда, адам өзүнүн эмоцияларынын кулу болуп калат. Көбүрөөк кыжырдануу, капалануу, таарынуу да, ушул сыяктуу көбүрөөк бизде ушулар көбүнчө басымдуу кылат да. Көбүнчө биз таарынабыз. Мага бул мындай кылбай койду, же мени түшүнбөй койду, же мага эч нерсе жардамдаган сыяктуу таарынуу көп сезебиз. Капалануу, өкүнүү жана башка ушул сыяктуу сезимдерди бул деңгээлде мына ушул эмоциялар башкарганда адам көбүрөөк ушул эмоцияларды көбүрөөк сезет да. Муну Зигмунд Фрейд мынтип айткан, жаракат алган ички бала деп айтат да муну. Башкача айтканда, баягы биздин ичибизде кичинекей жаракат алган бала жашайт деген мааниде. Бул ошол стадия ребенка, баланын абалы да, чоңой элек баланын абалы болуп эсептелинет. Мына ушул абал биринчи деңгээл болуп эсептелинет. Бул инстинкт же эго деңгээли. Бул деңгээлди психологияда баягы жаныбарларга салыштырып айтканда төө деп айтышат да. Анткени төөнү билесиздер да, төөгө канча жүк артпасак дагы ал аны көтөрөт. Аны көтөрүп алып басат, барчу жерине барат. Ээрчиткен жерине ээрчийт, токтоткон жерине токтойт, жетектеген жерине жетеленип басат. Демек, ушул деңгээлдеги адамдар дагы мына ушундай мүнөздө башкарылууга мүмкүн болгон адамдар да. Башкача айтканда, төө кандай функцияларды аткарып жаткан болсо, бул деңгээлде адамдар дагы мына ошондой эле кандай орчундуу жүктөр келбесин, ошону кайгырып, капаланып, түйшүктөнүп атып деле көтөргөнгө макул. Кай жака жетеленгенге макул. Кимдин артынан ээрчигенге макул. Кыскасы, бул деңгээлде биз ошол төөгө окшоп калат экенбиз да. Эми экинчи деңгээлге өтөбүз. Экинчи деңгээл бул жүрөк же сезим деңгээли.
Бул деңгээлдеги адамдар кандай болот? Бул этапта адамдар өзү менен жана айланасындагы башкалар менен эмпатия аркылуу, боорукердик аркылуу, кечирим аркылуу байланышып баштайт. Башкача айтканда уже адамда ушундай сезимдер көбүрөөк жашай баштайт. Боорукердик, кечирим, түшүнүү деген абал менен башкаларга да көз карашты коюп баштайт. Ошондой байланышып баштайт. Бул жерде тышкы таасир көп болбойт. Тышкы таасирден эмес, көбүнчө баягы ички тынчтыктан анан жашоо баштала баштайт. Биринчи деңгээлде ким эмне деп коет мени? Ким мени сөз кылып коет? Же менин жөнүндө эмне деп ойлоп коет? Мен жөнүндө эмне деп айтып коет? Деген тышкы таасирлерге алдырып аткан болсок, бул экинчи деңгээлде мындай тышкы таасирлер адамга таасир этпей калат. Көбүнчө ал ички убеждение дейбиз, ошол ички тынчтыгынан анан жашоосун улантат да. Бунун белгилери кандай болот? Бул экинчи деңгээлде жашаган адамдардын белгилери биринчиден башкаларга кандай жардам бере алам, башкаларга кандай деген суроолор менен алектене баштайт. Биринчи деңгээлде адам керт башы менен эле алектенсе, жана мен айтып өткөндөй, өзүнүн эле мага ким берет, мен эмнени алам, кимден алам деген эле суроолор менен алектене турган болсо, бул деңгээлде ал көтөрүлөт деңгээл өйдө. Мен башкаларга кандай жардам бере алам жана кандай пайда келтире алам деген суроого өзгөрөт. Бул экинчи белгиси жоопкерчилик күчөйт. Аң сезимдүү тандоолор башталат. Башкача айтканда адам өзүнүн жашоосу үчүн жоопкерчиликти өзү ала баштайт. Биринчи деңгээлде башкалардан биз күтүп жашасак, экинчи деңгээлде өзүбүздүн аракет менен жашай баштайбыз. Мени ким колдойт, мени ким түшүнөт деген суроолордун ордуна мен өзүмдү өзүм колдойм, мен эч кимдин колдоосуна муктаж эмесмин. Менин колумдан баары келет деген сыяктуу. Андан аркы белгиси бул өзүнүн эмоцияларын ал башкара билет. Биринчи деңгээлде ошол эмоциялар адамды башкарып аткан болсо, экинчи деңгээлде адам өзүнүн эмоцияларын башкара баштайт. Башкача айтканда, баягы эмоционалдык интеллект деп айтып бергем сабактарымда мурункуда. Ошол эмоционалдык интеллект калыптанат. Адам эмоцияны башкарганга үйрөнөт. Бирөө келип кыйкырса кошо кыйкырбастан аны түшүнүүгө аракет кылат жана ошондой кыймыл аракетти жасоого аракет кылат. Кийинки дагы бир маанилүү белгиси бул адам дайыма өзүнө мындай ыраазычылыкты сезип баштайт да. Ыраазычылыкты, кызмат кылууну, бирөөнө пайда болуу деген ушундай сезимдерди сезип баштайт. Махабат сезимдерин сезип баштайт. Бул эң негизги белгилери ушундай мына. Адамдардын экинчи деңгээлде кандай ал эми Карл Юнг бул ушул белгилүү психолог да. Муну өзүн өзү аңдоо процесси деп атаган. Бул экинчи деңгээлди ушундай өзүн өзү аңдоо процесси деп аталган. Адам өзү менен өзү иштеп баштаганда ушул экинчи деңгээлге көтөрүлөт да. Экинчи деңгээл демек өзүн таануу, өзүн аңдоо процесси деп ушул Карл Юнг дагы өзүнүн эмгектеринде айтып кеткен. Баягы жаракат алган ички бала айыга баштайт. Айыга баштайт дагы ал жанагындай чоңураак, чоң адамдын позициясына өтөт. Демек, чоң адам эмне кылыш керек? Жоопкерчиликти өз колуна алыш керек, бала абалынан чыгыш керек деген мааниде. Бала дайыма бирөөдөн күтөт. Бала өз алдынча жашай албайт. Мисалы, бала өз алдынча жашай ал бирөөнүн түшүнүүсүн күтөт жана ошол бирөө дайым бир нерсе кылып берүүсүн күтөт да бала. Адам деле ошол жан дүйнө деңгээлинде баягы биринчи деңгээлде калганда, адам ошол чоңойбой калган бала сыяктуу болуп калат экен да. Ал дагы ошондой күтүүлөр менен
ожидание менен жашап калат экен. Ал эми экинчи деңгээлге жүрөк же сезим деңгээлине көтөрүлгөндө адам бул деңгээлде уже жоопкерчиликти өз колуна алат дагы чоң кишидей жашоосуна мамиле кыла баштайт. Чоң адам эмне кылат? Турмушун өзү жөнгө салат, туурабы? Эч кимден көз каранды болбой аткарып кете алган мүмкүнчүлүккө ээ. Мына ошол мүмкүнчүлүктү экинчи этапка келгенде адам өз колуна алат дагы. Бул этапты биз жанагы жаныбарларга салыштырып келгенде арстанга салыштырабыз да. Башкача айтканда, арстан төөгө караганда жанагынтип жүктүн баарын көтөрүп койсо көтөрө бергидей же жетелесе жетелегидей деңгээлде эмес. Арстандын деңгээлин билебиз да. Мына ошондой экинчи деңгээлди, жүрөк же сезим деңгээлин биз арстанга салыштырып коет экенбиз. Кийинки ушул арстан деңгээлинде көбүнчө адамдар жанагындай өзгөрүп аткан этапта сөзсүз түрдө бир тоскоолдуктарга да учурайт да. Анан арстан сыяктуу жанагындай өзүнүн позицияларын бул терс сапаттарын эмес, эми мындай амбицияларын дейли, ошолорун көргөзүп атканда дагы арстан сыяктуу мындай өзүн алып чыкканда көп түшүнбөстүктөр пайда болот да, тегерек четтен. Анан ошол түшүнбөстүктөр, каршылыктар адам менен баягы конфликттерди алып келиши мүмкүн. Кыскасы ушундай өзгөрүү жолунда бир тоскоолдуктар пайда болот да, же өзүнүн ичи менен тоскоолдук пайда болушу мүмкүн. Баягы ичинен экөө күрөшөт да, адам өзгөрүп атканда. Бул тарап болуп. Мына ушундай тоскоолдуктарды жеңүүдө баягы арстандай аракет кыла бергенде экинчи ушул сезим деңгээлине көтөрүлөт экен адам. Бул экинчи деңгээл. Ал эми үчүнчү деңгээл, бул эң жогорку деңгээл. Муну биз кудайлык аң сезим деңгээли деп коебуз да. Башкача айтканда, бул руханий деңгээл да. Бул деңгээлге чыкканда адамды эч кандай мындай тышкы материалдык дүйнө деген эч нерсе кызыктырбай калат да. Болгону ошол өзүнүн руханий жактан канааттануусу гана адамга маанилүү болуп калат. Бул этапта өзүн өзүнчө жан катары көрбөйт адам. Бүтүндөй жаратылыштын бир бөлүгү катары эсептейт. Мына ошол жаратылыш менен бир бүтүнлүктө экендигин түшүнөт. Жашоонун терең маанисин түшүнөт ушул учурда. Бүт жашоосунда эмне гана окуялар, ситуациялар болбосун, же адамдар менен мамиле болбосун, баардыгын ал өзгөрүү үчүн мүмкүнчүлүк катары кабыл алып турат. Көз караш менен баардык нерсеге ушундай оң көз караш менен кароого үйрөнөт. Бул үчүнчү эң жогорку деңгээл. Мунун белгилери кандай болот адамдарда? Биринчиден, баягы ичиндеги эгосу эрип, ички тынчтык орной баштайт адамда. Ичинен баягы бейпилдик келе баштайт. Тынчсыздануу, коркуу, кыжырдануу жана башка деген нерселердин баары бул этапта уже жоголот. Экинчиден, бул кечирим абалына, сүйүү абалына, кабыл алуу абалына келет дагы. Ал адам үчүн бул нерселер жөнөкөй эле табигый эле нерселер болуп калат. Башкача айтканда, ал кандай гана нерсе адам менен мамиле болбосун, ситуация болбосун, аны кечире билет, түшүнө билет жана кабыл ала билет. Андан аркы белгиси, үчүнчү белги, бул ички интуициялары күчөйт. Ички интуициясы күчөйт дагы, адам баягы басчу жолун сезип баштайт. Мисалы, эмне деп ички жан дүйнөң эмнени каалап жатса, кандай гана тандоо болбосун, кайсыл жагына ооп жаткан болсо, ошол жолун тандай алат. Анткени себеби ал өзүнүн интуициясына ишенет. Жана интуициясы да күчтүү болот, сезими. Андан аркы эң негизги белгиси, бул жана мен айтып өткөндөй, материалдык нерселер кызыктырбай калат дагы, руханий гана канааттанууну каалап калат. Руханий гана канааттануу адамга маанилүү болуп калат. Бул учур психологияда трансценденттик деп аталат да. Бул да өзүнчө термин. Бул терминди бизче которгондо баягы чектен ашып чыгуу, ашып өтүү дегенди билдирет да. Демек, деңгээлдерден деңгээлге өтүп отуруп, ошондон ашып өтүү, самый пик, мындай высший уровеньге жеткен кезде мына ушул
деңгээл келет экен. Мына ушул руханий же кудайлык аң сезим деген үчүнчү эң жогорку деңгээл болуп эсептелинет экен. Бул жерде жанагындай жаныбарларга салыштыруу бул жерде жок болот. Себеп дегенде бул жерде аң сезимдүү сверхчеловек, орусча айтканда сверхчеловек өзүн жасайт. Муну кыргызча даана которгондо мааниси жоголуп калат экен. Ушул орусчасын эле айта берейин, ошондой түшүнө бериңиздер. Сверхчеловек деген абалга жетет экен да. Адам ушундай адамдык деңгээлге жетет экен. Жанагындай жаныбарларга шайкештик болуп аткан болсо мурунку деңгээлдерде, бул учурда уже адам чыныгы адам деңгээлине жетет экен. Мына ушундай деңгээлдер бар. Негизинен азыр өзүңүздөр угуп аткандар, анализдеп отурсаңыздар керек, кайсыл деңгээлде ким турат азыр учурда. Да өзүңүздөрдү ушул жана мен айткан белгилерине карап алып түшүнсөңүздөр болот. Демек мен бул жерде экенмин деп көрдүңүздөрбү? Ар бирибиз биринчи деңгээлде болобуз. Бул жаман деңгээл эмес. Муну жаман, негизи эле 3 деңгээлди жаман же жакшы деп айтпайбыз да. Албетте жогорку деңгээлге жетсек бул жакшы. Бирок жаман деген деңгээл жок экен. Анткени себеби бул деңгээлди бүт бардык адамдар өтүп кетүү, мындай басып өтүү укугун алат экен. Бүт бардыгыбыз биринчи деңгээлди басат экенбиз. Мына ошондон вопрос эмнеде? Экинчи деңгээлге сен көтөрө аласыңбы, жокпу? Ушул жерде суроо жатат да. Экинчи деңгээлге көтөрүлсөң, үчүнчү деңгээлге көтөрө аласыңбы же жокпу? Суроо мына ушул жерде жатат. Демек, сиз өзүңүз мен көрсөткөн белгилер менен билип алсаңыз болот. Сиз азыр кайсыл деңгээлде көбүрөөк турасыз? Бул деңгээлдер жөнүндө түшүнүктүү болду деп ойлойм сиздерге. Эми ушул деңгээлдерден деңгээлге кантип көтөрүлүү мүмкүн деген суроону кийинки сабактарда ойлойбуз. Анткени себеби бул улам кийинки сабак мурунку сабакты толуктап отурат маанилик жагынан. Ошон үчүн 3 сабакты биз катар менен койгон себебибиз дагы ошондон. Кийинки акыркы 3 сабакты көрүп бүткөндөн кийин анан ушул деңгээлден деңгээлге мына мынтип көтөрүлүүгө мүмкүн экен деген түшүнүктү анан алып каласыздар. Биздин курстун негизги багыты дагы ошол. Деңгээлден деңгээлге адамдарды чыгаруу. Жана мен айткан багыттарын табуу да. Биз качан гана өзүбүздү түшүнүп, өзүбүз менен иштеп баштаганда ушул деңгээлдин жолдору ачылып баштайт. Мына ошондо анан биз кийинки деңгээлдерди өтүү мүмкүнчүлүгүн ала алабыз да. Эми курс жөнүндө айтып берейин, бул эмнелерди сиздерге берет да. Азыр экранды көрсөтүп алайын алгач. Бул курстун программасын мен бул жака кетиргенмин группага. Мына ошолорду сиздер менен кайрадан карап чыгалы. Эң биринчиден биз айтып өткөнбүз, бул таңкы курс деп. Саат 6-да башталат. Таңкы курс болгонунун дагы өзүнүн мааниси бар. Себеп дегенде таңдын өзүнүн энергиясы болот да. Таңкы маалда көбүрөөк ылайыктуу. Себеп дегенде таңкы убакытта адамдын мээси дагы сергек, уктап турганда өзү дагы мындай чарчаңкы эмес, эс алган абалда болот дагы, маалыматтарды да жакшы кабыл алат жана өзгөрүүгө дагы ушул убакыт эң ыңгайлуу деп эсептелинет. Демек биздин 30 күндүк программабызды азыр айтып берем. Ар бир күнү саат 6-да баштап ойгоно баштайбыз дагы. Андан ары бир суалдарды аткаруу менен өзүнүн маанисин түшүнүү менен ар бир күнүбүздү улантабыз. Мисалы, ыраазычылык. Эң биринчи ыраазычылык менен баштаган себебибиз бул ыраазычылык эң жогорку вибрация деп мен айткам, мурунку сабактарда дагы. Ыраазычылык абалына келүү бул эң жогорку вибрация. Мен дагы башында ыраазычылыкты албетте айтчумун, бирок аны жүрөк менен сезген деңгээлге жетпеген экенмин да. Ушул нерселерди түшүнүп, баягы аң сезимиңе сиңгенден кийин анан жүрөк менен сезгениңди дагы кадимкидей биле баштайсың. Ыраазычылык дагы өзүнчө жазып айтсаңыздар болот, айтып айтсаңыздар болот. Ошол ыраазычылыктын практикалары
берилет бул жерде. Ыраазычылык сезими ошондой ыраазычылык ситуацияларды дагы алып келет да бизге тартат. Бул жана тартылуу күчү жөнүндө да мен айтып бербедимби беле? Мына ошол. Андан ары суу ичүү. Обязательный суу ичүү бул да киргизилет. Себеп дегенде экинчиден суунун дагы өзүнүн жанагындай составын айтып өткөм сиздерге. Адам өзү эле 70-ден ашык пайызы суудан турат деп. Демек информацияларды дагы суу сыяктуу сактап калуу мүмкүнчүлүгү бизде дагы күч да. Мына ошол суу ичүү менен өзүбүздүн максаттарыбызды суу аркылуу кантип денеге киргизебиз жана башка деген маалыматтарды мына ушул жерден кошо түшүнүк бере кетем. Андан ары кыймылдоо, зарядка. Кыймылдын маанисин дагы мен сиздерге белек сабактарда айтып бергенмин. Кыймыл өтө маанилүү адам үчүн. Анткени энергияны кыймыл жаратат адамга. Жөн эле түз турган, кечке турган адам көбүрөөк чарчайбы, же кыймылдап жүргөн адам көбүрөөк чарчайбы? Бул өзүңүздөр дагы эксперимент кылып көрсөңүздөр болот. 1,5 саатка тынч отуруп көрүңүздөр. Андан кийин же 1 саатка. Андан кийин ошол жарым саат же 1 саат кыймыл кайсысында көбүрөөк чарчайсыз байкайсыз да. Сөзсүз түрдө жөн эле отурган адам көбүрөөк энергиясын кетирет. Себеп дегенде адамды бир калыпта эле кармап туруу бул организм үчүн өтө кыйын болот. Мына ушул зарядканын мааниси да абдан чоң болгондуктан бул жерге зарядканы сөзсүз түрдө киргизебиз. Андан ары кванттык психология темасынан күнүгө бирден тема киргизебиз. Сиздерге мына жалпысынан 6 сабакты бекер ушундай берип атпайбызбы? Мына ошол 6 сабактын ичинде эле канча маалымат алып атасыздар, А бул жерде 30 күн бою ошондой маалыматтар кирет. 30 маалымат кирет да. Мисалы, эң биринчи эле таңкы ойгонуунун маанисинен баштайбыз. Башкача айтканда, магия утра деген эгерде китепти окуган болсоңуздар, мына ошол жакта да жакшы маалыматтар бар. Таңкы энергия, таңкы нур, ошол нур менен бизге чачырган береке. Бул кыргыздардын өзү да, мисалы, берекенин баары таңда деп айтылганда, ким эрте турса, анын ырыскысы мол болот деп айтылат. Кыскасы өзүбүздө деле, кыргыздарда деле бул нерсе чоң маани берилген. Мына ошол биринчи тема ушундан баштайбыз. Экинчиси өзүбүздү таануу. Жана мен айтып өткөндөй, адам өзүнө өңүлүп карамайынча, ал сырткы дүйнө менен эле жашай берет. Сыртта бизге эмне ситуациялар болуп атат, кандай адамдар кездешип атат, кандай адамдар менен союз куруп атабыз, кыскасы ушул сырткы дүйнө менен эле жашап өтөбүз. Качан адам ичи менен, өзү менен таанышып, өзүнүн потенциалдарын билип, жөндөмүн билип баштаганда, кадимкидей жашоосу да өзгөрөт да ошого жараша. Мамилелери өзгөрөт. Ошол эле жанагы ситуациялардан чыгуу, сиздерге мурун мисалы выход жоктой сезилип жаткан жерлерде өзүңүз выход таба баштайсыз да, жол таба баштайсыз. Демек менен өзү тааныша баштаганда, мына ушундай жолдор ачылат да. Сөзсүз түрдө бул жерде психологиялык дагы тесттер берилет, анткени себеби адам жөндөмүн көбүн эсе билбейт. Эмнеге жөндөмдүү экенин билбей эле кээ бир учурда жанагы эмне үчүн биз жасап аткан жумушубузду сүйбөй атабыз. Мойнунан сүйрөгөн иттей болуп барып келип атабыз жумушубузга. Колунан тартып койсо же түртүп койсо жыгылгыдай абалга чейин жетип атабыз да келгенде, мисалы жумуштан келгенде да. Эмнеге? Анткени себеби биз ал жумуш биздики эмес болчу. Же болбосо биз аны жаңылыш тандап алганбыз. Эгер адам өзүнүн кылган жумушун өзүнүн жөндөмүнө жараша тандаган болсо, ал сөзсүз түрдө адамга чарчоо алып келбейт да. Аны адам бекер жасаса деле рахат ала берет. Мына ошондой абалды өзүңдү таануу практикасы берет да. Муну албетте бир эле күндө эмес, бир нече жолу иштейсиздер. Интроспекция методу берилет. Ал акыры аягы Кудай буйруса, өзүңүздөрдү таанып, жөндөмүңүздөрдү таба аласыздар. Андан ары өзүңдү сүйүү, кабыл алуу деген тема кирет. Бул жер албетте бул дагы маанилүү. Биз өзүбүзгө кам көрбөй туруп, башкаларга кам көргөнгө жанталашабыз да. Балдарыбызга, жолдошубузга, үй бүлөбүзгө, бир туугандарга жана башка.
адам качан өзүн кабыл алмайынча баардык сыртка кеткен энергиялар баары бир мындай текке кетти деген мааниде биз кайра алардан жабыркап калабыз. Алар бизге кайрадан мына больно кылып коет дагы, анан таарынып отуруп калабыз. Ал мага минтти, мен ага муну жасасам билбей койду, мен ага муну кылып берсем сезбей койду деген таарынычтар бул жерден күчөйт да. Ошол себептен адам эң биринчи өзүн баалаш керек, өзүн сүйүш керек жана кабыл алыш керек. Ошондо гана тегеректеги адамдар ошондой мамилени көрсөтө баштайт. Бул дагы өтө чоң тема, основной темалардын бири. Андан ары мен айтып аткан закондор. Жашообузда биз билип билбеген закондор иштей берет. Биз аны көбүнчө билбейбиз, көбүнчө аңдап түшүнбөйбүз, бирок алар иштей берет. Физиканын закондорун биз кандай түшүнбөсөк деле алар иштеп атат учурда да. Ток кантип келип атат бизге да, биз сүйлөшүп атканда, например, сүйлөшүүбүз, үн толкундар кантип кетип атат, алар кантип башка адамга жетип атат. Буларды ойлонуп түшүнбөйбүз да биз. Болгону аларды колдонобуз да. Ошол сыяктуу эле психологияда дагы биз түшүнбөгөн ушундай закондор иштей берет. Биз аны билбесек деле, түшүнбөсөк деле иштей берет. Алардын бири иерархия закону. Бул эң негизги закон болуп эсептелинет. Ар бир адамдын өзүнүн орду болуу керек да. Ушул дүйнөгө келгенде ээлеген орду болуу керек. Мына ошол ордуну ээлебегенде адам жанагындай хаоска туш болот. Ошол жана кризис, кыйынчылыктар. Ошол себептен иерархия законун билип алгандан кийин биз өз ордубузду жакшынакай билип калабыз дагы, ошого жараша кыймыл аракет жасай баштайбыз да. Бул жерде биринчиден эле ата эненин иерархиясын орнотобуз. Башкача айтканда, ата энени адам албетте кабыл алыш керек жана баалаш керек, бакташ керек, урматташ керек да. Анан ата эне менен кээде мамиле бузулат, албетте мындай учурларды көрүп эле жүрөбүз. Ата эне менен мамиле бузулат, ата эне менен таарынычтар пайда болобу, капачылык болобу, айтор ушундай учурда адам эң биринчи кезекте өзү жабыркайт. Ата эне кандай болсо ошондой кабыл алуу, алардын ордуна коюу деген чоң бир түшүнүктү ушул ата эне иерархиясы берет. Андан ары балдар иерархиясына өтөбүз. Үй бүлө иерархиясына. Үй бүлө иерархиясында жолдошу менен аялынын орду көрсөтүлөт. Биз көбүнчө ушул орун алмашып калгандыктан анан үй бүлөдө жанагы чыр чатактар, түшүнбөстүктөр, жана башка ажырашуулар мына ушул себептен көп болот да. Анткени себеби аялы күйөөсүнүн ордуна туруп алган. Көбүнчө күйөөсүнүн ордун талашат. Мисалы, мен кыйынмын, мен көп табам, мен бага алам деген сыяктуу. Мен өзүм эле бага алам, мен өзүм жашоомду жөндөй алам, же мен башкара алам деген сыяктуу ойлорду допускать эткенде ошол жерде аял жабыркайт да. Бул күйөөнү кабыл албоо, анын иерархиясын кабыл албоо дегенди билдирет да. Ошол себептен бул жакта дагы үй бүлө иерархиясы аябай чоң мааниге ээ. Мунун дагы өзүнүн кантип ордуна коюу, кантип күйөөнү кабыл алуу деген темалары ушул жакта кирет. Андан ары бир туугандардыкына өтөбүз. Бир туугандарың менен да иерархия туура эмес болгондо алар биздин жашообузга ар кандай кыйынчылыктар келет, түшүнбөстүктөр келет. Алардын дагы өздөрүнүн ордуна коюп, аларга да мамилени оңдоо мына ушул жакта көрсөтүлөт. Андан ары эң негизги балдардыкына өтөбүз да. Балдардын иерархиясын оңдоодо биз балдар менен мамилени чыңгайбыз. Башкача айтканда, балдарды көбүрөөк түшүнүүгө багыт алабыз. Балдар дагы өзүнчө личность, инсан болуп келген бул дүйнөгө. Биз аларды менчиктеп албашыбыз керек да. Менин баламсың, мен билем. Сенден кыйын мен билем, сенден көптү мен көргөм деген позицияда турган сайын балдарыбыз ошончолук жашоосунда жабыркап, төмөн түшүп кете берет да. Ошол себептен баланы да өзүнчө личность катары кабыл алып, ага дагы ошондой мамиле кылууну ушул жакта балдар иерархиясында жана бала тарбиялоонун психологиялык аспектилеринде ушу темаларда сүйлөшөбүз. Мындан сырткары дагы маанилүү нерселер бар. Мисалы, төрөлбөй калган болгон балдар, бойдон алдырган.
же төрөлүп чарчап калган балдар, булардын дагы баары бир биздин жашоодо орду болот. Булар дагы биздин энергияны алышы мүмкүн да. Мисалы, аял эгерде боюнан алдырган болсо, ал баары бир энелик инстинкт бар да бизде. Мына ошол инстинкт деңгээлинде өзүн күнөөлүү сезип калат дагы. Мына ошол күнөөлүү сезим аялды дайыма артка тартып турат да. Мейли ал материалдык жактан тартылат, мейли ал мамиле жагынан тартылат. Кыскасы, ушул баланын алдында күнөөлүү сезим дагы өтө чоң жашообузга терс таасирин тийгизип коет. Эми ошол балдар менен кандай иштөө керек? Мисалы, бул дүйнөдө жок балдар менен да, ал жолдору дагы бул сабакта айтылат. Андан ары экинчи закон бул лаялдуулук законун өтөбүз да. Көбүн эсе лаялдуулук бул кайталоо деген маанини билдирет да, мындайча. Биз мисалы байкап көрсөңүздөр деле мындай сереп салып анализдеп көргөндө билебиз да, көбүн эсе бала же кыз атасынын же энесинин тагдырын кайталап калат да. Мисалы, ата эне ажырашкан болсо, баласынын да жашоосунда ошондой кыйынчылыктар, ажырашуулар кездешиши мүмкүн. Же мамилесинде туура эмес бир кыйынчылыктар болуп, кийин биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү турмуш курган болсо, кийинки балдары дагы ошону кайталап калышы мүмкүн. Мына ушул эмнеден улам болот? Аны кантип жоюуга мүмкүн? Ушул суроолорго биз бул темага келгенде жооп беребиз. Андан ары чөйрөгө болгон лаялдуулук. Биз чөйрөбүзгө жараша өзүбүз дагы ошол чөйрөгө ыңгайлашабыз деп отуруп, ошол чөйрөгө окшоп калабыз да. Мына ошол чөйрөдөн лаялдуулукту алып, өзүңдүн мындай индивидуалдуулугуңду алып чыгуу, ушулар жөнүндө бул чөйрөгө болгон лаялдуулукта айтылат. Андан ары баланс закону. Баланстагы эң сонун баланс закону бул тең салмактуулук. Кыргызча айтканда, которгондо бул тең салмактуулук дегенди билдирет да. Тең салмактуулук биздин жаратылышта эң сонун сакталган. Өзүңүздөр байкагандай, жаратылышта мындай хаосту көрбөйбүз да. Баардыгы өз ордунда. Курт кумурскалар, жан жаныбарлар, канаттуулар жана башкалар өз миссиясын, өз максатын, жана бул дүйнөгө келген миссиясын, алардын да миссиясы бар да, мына ошолорду өзү тактак аткарып бул дүйнөдөн өтөт да. Ал эми адамдардыкы эмне үчүн хаос болуп калат? Ушул баланс законду кармабагандыктан да. Адамдар көбүн эсе жанагы мен айткан аң сезимдүүлүккө келе албагандан улам баланс законун көп бузабыз дагы. Мына ошондон анан жашообузда хаос башталат. Хаос деген бул эмне? Бул кризис, ошол эле кыйынчылыктар жашообузда кездешкен. Албай эле анан баягы тазга баткан эмедей болуп эле тырмалап жүрүп, анан кийин жашообуз өтөт да. Мына ушул баланс законундагы ушул сабактарда түшүндүрөбүз. Андан ары өзүңө берүүнүн мааниси жөнүндө айтылат. Адам өзүнө эмнелерди ыраа көрүүсү маанилүү. Эмне үчүн өзүнө биринчи ыраа көрүүсү маанилүү да? Психологияда, мисалы, истинная психология дейбиз го, ошондо мен деген жалгыз түшүнүк бар, есть только я деген түшүнүк бар. Мен болсом анан дүйнө бар деген түшүнүк бар. Чындап эле ушундай, мисалы караңыз, сиз бар үчүн сиздин тегерегиңизден баары бар. Эгерде сиз бул дүйнөдө жок болсоңуз, ал нерсенин баардыгы уже маанисиз да. Туурабы? Мына ошол нерсе психологияда маанилүү да, мен деген нерсе, мен есть только я. Мына ушул өзүбүзгө берүү маанилүүлүгү ушул жакта айтылат. Өзүбүзгө биринчи берип, өзүбүздү толтурганда, ошол толгон нерселерди биз сыртка бере алабыз да. Өзүбүздө жок нерсени бере албайбыз да. Эң башкысы биз балдарыбызга беришибиз керек да. Мына ошон үчүн биз балдарга толук гана турганда бере алабыз. Мына ушул сонун темалар бул күндөрү айтылат. Андан ары сезим жана эмоцияларга кетебиз. Булар дагы өтө кызыктуу темалар жана таасирлүү, турмушубузга өтө керек темалар. Биз эмоциялар жөнүндө да мен айтып бергем. Эмоциялар булар жөн гана адамды стресс кылбастан ооруларга дагы түртөт. Адам кандай гана оору болбосун, түпкүрүндө ушул баары бир психологиялык бир себеби жатат да.
Мисал кылып эле айтып кетейин, менин көп жылдан бери аллергия дейбиз го. Ошол аллергия менен жабыркачумун да. Бирок анын себебин албетте билчү эмесмин. Аллергиянын себебин медицина деле так аныктап бере албайт. Анын себептери чыгат да, тамактан же кийимден же чаңдан же тиги бу деп ар кайсы вариантын айтат. Бирок эң негизги аллергияны мен ушул психология келгенден кийин билдим, бул кабыл албаганда, неприятие дейбиз го. Бир нерсени сен кабыл албаганда ошол денең ошону мындайынан сыртка чыгарат экен дагы, аллергия ошондон көбүрөөк болот экен. Анан өзүм менен иштеп баштагандан кийин Кудайга шүгүр, мына 1 жылдан бери ушул аллергияны билбей калдым да, Кудайга шүгүр. Демек мен терең ишенем, ушул оорулардын түпкүрдө баары бир ушул психологиялык бир себеби болот экенине ишенип калдым да. Мына ушул эмоциялар жеке эле адамдын турмушундагы жана кыйынчылыктарды алып келбестен ушу ден соолугуна дагы олуттуу зыяндарды алып келет экен да. Ошого мен өз башым менен ынангандан кийин анан бул психологияны ушул себептен өзүмө мындай баягы эмне десем, практикалаган пайда жактарын көргөндөн кийин анан ушундай ынангандан кийин анан ушу элдерге дагы түшүнсүн, билсин деген нерсени алып чыгып атабыз да. Анткени себеби биз элестеткиле, дүйнө жүзүнүн 80-90%га жакын адамдары баягы биринчи деңгээлде жүрүп эле өтүп кетет экен да бул дүйнөдөн. Анан ошолордун жок эле дегенде 1%, 2%, 3% биз көтөрө алсак, бул эң сонун нерсе эмеспи? Бизге да пайда, сизге да пайда. Мына ушундай инициатива менен чыгып жатабыз да, мындай жанган от менен адамдарды дагы ушундай деңгээлден деңгээлге көтөрүү мүмкүн экенин көрсөтүп берүү. Мындай максат менен максат коюп чыгып атабыз да. Анан кийин бул сонун темалар, тандалып алынган темалар. Мындан башка да көп темалар бар. Аларды буюрса дагы алдыда айтам, китеп кылып мүмкүн чыгарып да беришим мүмкүн да, аракет бар. Бирок азыр убактына бир аз жетишпей атам да. Андан ары жана сезимдердин ошол төмөнкү вибрациядагыларынан баштайбыз. Бул күнөөлүү сезим. Жанагындай эле күнөөлүү сезгенде адам эмнелерди өзүнүн жашоосуна тартат, мына ушулар жөнүндө түшүнүк берилет. Андан ары капачылык, негативден арылуу деген негативдүү төмөнкү вибрациядагы сезимдер берилет. Андан ары анан биз жогорулай баштайбыз. Башкача айтканда, биз жогорку вибрацияга көтөрүлө баштайбыз. Шартсыз сүйүү, кубаныч, бактылуулук деген жогорку вибрациядагы эмоцияларды, сезимдери жөнүндө ушул сабактарда сүйлөшөбүз. Андан ары туура максат коюу. Эми ушунун баарын түшүнүп алгандан кийин биз эми жашообузга бир максатты коюшубуз керек да. Билдим мен, ушул деңгээлден деңгээлге көтөрүлүү мүмкүн экен. Ал могул жолдор менен барса болот экен деп уже түшүнүп алгандан кийин эми сиз максатыңыз анык болуш керек. Мен кайсы жол менен барам? Кайда барам? Эмне үчүн барам? Деген өзүңүздө суроолор болуш керек да. Мына ошол максатка карай жолду анан ушул жактан баштайбыз да. Сиз өзүңүзгө максатты туура коюуну үйрөнүп баштайбыз. Максатты койгондо дагы бир эле сферада эмес, ошол бардык сферабызда коюуга үйрөнөбүз да. Андан ары аны ишке ашыруу жолу албетте план аркылуу жүрөт. Биз планын түзүп алганда гана ошол план менен иш аракетти жүргүзө баштаганда анан ошол максатка жетебиз да. Мына ошол пландын дагы акылдуусун түзгөндү үйрөтөбүз. Башкача айтканда, смарт план дейбиз да. Кыргызча которгондо акылдуу деп которулат. Мына ошол план менен иштөөнү бул сабактарда өздөштүрө баштайбыз. Андан ары өзүбүзгө болгон ишенимди кайтаруу. Мисалы, эң төмөнкү деңгээлде жашап атканда адам өзүнө ишенбестик дайыма болот. Мисалы, бир нерсе чечим кабыл алып атканда эле, муну кылсамбы, кылбасамбы, алсамбы, албасамбы, же барсамбы, барбасамбы деген сөзсүз тандоонун астында турат да. Анткени ал адам өзүнө көбүнчө ишенбейт. Мына ушул өзүнө ишеничти кантип кайтаруу керек, ошонун практикалары ушул сабакта берилет. Толук болуу абалы жөнүндө. Толук болуу адамга качан келет? Качан аң сезимдүү түрдө ошол сиңирип алган нерсеңдин баарын толуктап өзүңө алганда. Жана буга ата-эненин да өтө чоң мааниси бар деп айткам. Ата-эне сени колдоп, артыңда мындай эки канатың болуп турган кезде
анан сиз толук болосуз да. Мына ошол толук болуу абалы кандай, аны кантип келтириш керек жана практикасы ушул сабакта берилет. Өткөндү кечирүү. Биз эч качан артты карап кылчайып, өткөндү эстеп эле өткөн менен жашоо болбойт. Биз канчалык артка кылчайган сайын биздин алдыбыздагы келечек качат да. Мына ошол себептен өткөндү кечириш керек, аны кабыл алыш керек жана кое бериш керек. Мына ушуну практика. Андан ары өмүр миссиясын сезүү. Биз бул дүйнөгө келгенде жада калса мына жаныбарлар өзүнүн миссиясын аткарып атпайбы биз үчүн, адам үчүн. Адам эмне миссия аткарып атабыз? Ушуну ойлонуп көрдүк беле? Жаныбарлар бизге баарын берет. Өсүмдүктөр бизге баарын берет. Жашообуз үчүн керектүү болгондо, алардын максаты, миссиясы ошол. Бул жаратылышка тийгизген пайдасы ошол. А биздикичи, адамдардыкы эмне болуш керек? Адамдардыкы албетте адамдарга кайра багытталыш керек миссиясы. Ошол эле адамдардын жашоосун жана бүтүндөй дүйнөнү жакшыртууга багытталышы керек. Качан гана миссия баягы могу экинчи деңгээлде айтпадыкпы? Мен кимге жардам бере алам, кантип жардам бере алам жана кандай пайдалуу боло алам деген суроолордон башталат да. Мына ушул миссияны сезүү, өмүр миссиясын сезүү дагы өтө маанилүү. Өмүр миссияңызды сездиңизби, демек сиз экинчи деңгээлдесиз да. Андан ары жаңы циклга даярдык. Жаңы цикл деген бул ошол биздин алдыбызга куруп келе жаткан жаңы жашообуз. Ошол циклга даярдануу ушул сабакта башталат, айтылат. Кванттык талам менен байланыш жана мен айтып өткөн вибрациялар жөнүндө кеп кылып атпайбызбы? Ар бир адам ойлонгондо, сүйлөгөндө, эмоцияларын чыгарганда ошол ааламга вибрация жөнөтөт да. Мисалы биз жана мен айтып өткөн физикада үн толкундары барго. Биз Бишкекте турган, же болбосо дүйнөнүн башка булуң бурчунда турган, мисалы, адамдарды угуп көрүп атабыз. Телефондон угуп атабыз, телевизордон көрүп атабыз дегендей. Бул албетте бизге толкундар аркылуу келет да, кандайдыр бир жыштыктар жолдору менен. Ошол сыяктуу эле биздин дагы адамдардын кетиргени бар. Бул жыштыктар жанагындай деңгээлдерде төмөнкү жыштык, ортоңку жыштык, жогорку жыштык деп бөлүнөт да. Мына сиз төмөнкү деңгээлдеги жыштыкты жөнөттүңүзбү? Ошондой төмөнкү деңгээлдеги жыштыктагы нерсе менен барып биригет. Анан сизге кайтып келет. Ортоңку деңгээлде жөнөттүңүзбү? Ортоңку деңгээлде жүгүрүп барып биригет, сизге кайтып келет. Эгерде жогорку деңгээлде вибрация жөнөтүп аткан болсоңуз, жанагындай ыраазычылыкты да, кубануу, сүйүнүү, же болбосо бирөөгө жардам берүү деген мындай инициативный ойлорду да кетирип жаткан болсоңуз, анда сиз ошол деңгээлде вибрацияларга барып биригесиз жана ошондой абал сизге кайтып келет. Бул аябай жакшы, кызыктуу сонун тема да. Андан ары жашоо энергиясын көбөйтүү. Биз энергия жөнүндө айтканбыз, энергияны көбөйтүүчү нерселер көп албетте. Бирок эң таасирлүүсү бул өтө маанилүү болуп эсептелинет. Мисалы физикалык энергияны бул тамак аш, кыймыл жана башка көтөрөт деп айтканбыз, Эгерде эмоционалдык энергияң төмөндө турган болсо, биз ошол тамак ашты жегибиз деле келбейт. Мындайча айтканда да, биз ал физикалык энергияңды да толуктагың деле келбей калат да. Көңүлүң чөгүп турса, кыжаалатта турсаң, капаланып атсаң, өкүнүп атсаң, тамактын даамын деле сезбейбиз да, туурабы? Ошол сыяктуу эле бул жерде мен айтып өттүм, бул эмоционалдык энергияны көтөрүү өтө маанилүү да. Мына ошол жашоо энергиясын көбөйтүүдөн көбүрөөк ошол эмоционалдык энергияларга басым жасайбыз. Жана тек энергиясы деп жаздык биз бул жерде. Тек энергиясы, мен айткам, бул жашоодо адам өнүккөн сайын өзүнүн генин 35%ке көтөрө алат экен, жакшырта алат экен. Ошол 35%ке жакшырган ген биздин биз 7 мыңга чейин ошол жакшырган генди өткөрүп бере алат экенбиз да.
Анан ошол бизге чейинки, мисалы, менин жет атамдын жети тегимди, анын энергиясын мен өзүмө кантип сиңире алам? Ошол жети текти мен кандай көрө алам, кантип байланыша алам деген сыяктуу. Бул эми албетте жанагындай эзотерика деп айтып атпайбызбы, бирок негизи бул аң сезимдик деңгээлде эле болот да. Өзүбүздүн баягы программада өзүбүздүн жүгүрүп турган каныбыздан баары бир ген бар да, жашайт да. Мына ошол программалардын негизинде эле анан баягы тектин күчүн, энергиясын алууга мүмкүн болот да. Андан ары жараткан менен биримдик абалы келет. Бул албетте сиздер мунун баарын сиңирип, түшүнүп, баягы аң сезимди сезгенден кийин сөзсүз түрдө жараткан менен баягы бириккен, биримдик абал келет экен да. Эң биринчи эле таянарым ошол жараткан адамдын колуна көп нерсе келбейт да, түшүнөбүз да, муну баарыбыз эле билебиз. Мына ошол нерсени жан дүйнөңөн түшүнгөн кез жараткан менен биримдик ушул жакта келет экен да. Ошол жакта сен колуңан эч нерсе келбеген эле пенде экениңди түшүнүп калабыз да. Жараткан Алла Таалам баарын көрсөтүүчү. Биз болгону ошол жол менен барып эле, ошол жол менен жүрүп эле миссиябызды аткарышыбыз керек болот экен да. Мына ушул нерсе акыркы сабактарда берилет жана жаңы менди жаратуу акыркы сабагы менен аяктайт курсубуз. Жаңы менди жаратуу бул сиздин уже аң сезимдүү деңгээлиңиз. Сиз баарын көрдүңүз, уктуңуз, окудуңуз, түшүндүңүз. Эми сиз мындан ары ошол нерселерди колдонуу аркылуу жаңы менди түзүп чыгышыңыз керек. Андан ары бул сиздин колуңузда болот. Ушул нерселердин баардыгын жашооңузда алып кетүү, колдонуп кетүү бул сиздин колуңузда болот. Бул албетте сизге жанагы колуңузга ачып берген алипе сыяктуу да. Биз жана алгач тамгаларды үйрөнүп атпайбызбы да? Мына ошол сыяктуу. Сиз жашоонун деңгээлден деңгээлге көтөрүлүү мүмкүнчүлүгүн окуп жатасыз да жаңыдан. Алфавитин үйрөнүп атасыз деген мааниде, образын айтканда. Мына ушундай деңгээлден деңгээлге көтөрүүчү бул сонун курс. Бул курсту албетте сиздерге эң арзан баада эле сунуштап жатабыз. Негизинен бул курстун курсту жазуу, ага баа коюу деген түшүнүктөр бар бизде. Курска баа коюп жатканда биз 6000 деген бааны койгонбуз. Бул деле төмөнкү баа, мындайча айтканда. Анткени себеби мунун баардыгын бириктирип келгенде мен айткан жана 200 миңдик билимди бул жерге салгам да, өзүм ошолунча акчамды коротуп, негизинен негизги билимдерди чогултуп келгендеги баа болуп атат да. Анан сиздерге жеткиликтүү кылып, ушул 3 күндүн аралыгында мүмкүнчүлүктү берип атабыз. Ошол 3000 менен алып калыңыздар деп. Андан аркы курсубуз качан жаралат, аны азырынча айта албайбыз, анткени ага кириш жаралганда дагы ушундай кымбат баада кетет да, эмкилери, кийинкилери. Анткени себеби биринчи даамын көрүп алган адам кийинки баягы адамдарга ийгиликтери көрүнгөн сайын башкаларды окуусу келет, көргүсү келет. Ошону менен баалуулугу да көтөрүлүп баштайт да. Ошол себептен ушул биринчи уникалдуу баа менен алып калсаңыздар, бул сиздерге эң сонун мүмкүнчүлүк болот. Акчам жок эле, кыйналып жатам деген бул жөн эле шылтоо болуп калат да. Анткени себеби жанагы биз айтып өткөн бул жакта темаларда берилип турбайбы? Өзүбүзгө берүүнүн мааниси деп. Өзүбүзгө качан берип өзүбүздү өнүктүрүп баштаганда аалам бизге берип баштайт да. Биз көбүнчө бекер алгыбыз келет, ооба, бекер нерсени алгыбыз келет, бирок бекер нерсе көп жерде бааланбайт экенин билебиз. Бекер нерсенин баркы да жок болот, жана жанагындай баланста сакталбай калат да бул жерде. Баланс закону жөнүндө кенен түшүнүп берем дедим, ошол сакталбай калат да, ошон үчүн көбүнчө жана минус жакка кетишибиз мүмкүн. Мына ошон үчүн биз ушул аң сезимдүүлүк деңгээлинде баарын тең салмактап көрүп, анан кийин балансты сактоо менен ушул 3000 бааны сиздерге сунуштап жатабыз. Эми бул жерге дагы белектерди да кошуп беребиз албетте. Мисалы, баардык катталгандарга ораторлук курс чеберчилиги ачылып берилет. Бул дагы сонун мүмкүнчүлүктөгү курс. Мен бул курсту оффлайн өтөм негизинен. Бирок сиздер үчүн жана катталгандар үчүн атайын ылайыктап, сиздерге ылайыктап, жумасына 2 жолудан кылып, жалпы 8 сабакты белекке берем. Бул ораторлук чеберчилик десе эле биз жанагындай дикторлор чыгып сүйлөйт, бул ошолорго керек.
деп ойлойбуз, мисалы. Жок, бул оратордук чеберчилик ар бир адамга керек да. Анткени себеби биздин куралыбыз эле сөз. Биз сөз менен адамды багынта алабыз, сөз менен адамды жок кылабыз да. Сөздүн күчү кандай маанилүү, аны биз кантип пайдалануу керек. Көбүнчө элдер көпчүлүктүн алдына чыкканда уялат, тартынат да. Ушул нерсе, башка нерсе адамды тартат. Мына ошол уялуудан, тартынуудан кантип арылуу мүмкүн, ошонун техникалары ушул сабактарда көрсөтүлөт. Жана чебер сүйлөөнүн мүмкүнчүлүктөрү, практикалары берилет. Бул дагы эң сонун сиздерге белек болот. Андан ары эң биринчи катталган 20 айымга, эми бул жерде көбүнчө айымдар, анткени себеби мен мурунку сабактарда да айткам, көбүнчө айымдар окуйбуз мындай нерсени. Анткени себеби биздин жан дүйнөбүз эркектердикине караганда албетте өзгөчөлөнөт дагы. Биз көбүрөөк стресске, көбүрөөк депрессияга кабылабыз айымдар. Анткени биздин кабыл алган чечимдерибиз өтө эле көп. Майда чүйдө чечимдерди биз өтө көп күнүнө кабыл ала берип, өтө көп чарчайбыз. Ошол себептен депрессияга, ошол себептен маанайыбыз түшөт дагы. Бул жашоонун да кызыкчылыгын жоготуп койгон көбүнчө айымдар да. Эркектерде эмоционалдык энергиялар да туруктуураак да биздикине караганда. Ошон үчүн мындай курска айымдар көп келет. Анан алгачкы катталган ошол 20 айымга диагностика белекке беребиз. 20 деп чектөө жасадык, анткени себеби бул жакка да энергия керек. Ошон үчүн 20 айымга деп чектөө жасалды. Диагностика деген бул эмне? Бул жана сиздин кайсы гана сферада болбосун бир көйгөйүңүз болуп жатат да. Бул сабакка кирдиңизби, демек бир көйгөй бар. Мүмкүн 5 көйгөй бар. Бирок сиз телегейиңиз тегиз эмес да, мен айта алам. Анткени себеби курсту жөн эле адам издебейт. Телегейи тегиз адам издебейт. Ошол кайсы сфераңызда эмне маселе болуп жатат, ошонун түпкү тамырын тапканга аракет кылабыз да. Бул диагностика деп аталат. Баягы оорунун диагнозун издешет го. Ошол сыяктуу эле биз ошол проблеманын түпкү тамырын издейбиз да, эмнеден келип чыгып атат. Мисалы, кээ бирде акчадан көбүрөөк жабыркап, баягы карызга батып, же болбосо кредиттен кредитке малынып, же болбосо дайыма акча жетишпестик бир дефицитте жашап калгандын себеби бул биздин финансылык эле сабаттуулугубуз эмес да, сабатсыздыгыбыз эмес. Бул жерде да психологиялык себептери бар. Сиздер мисалы мамилеңиздер келишпей жатабы үй бүлөдө, же болбосо чөйрө менен. Бул жерде да психологиялык себептери бар да. Же болбосо жеке өзүңүз менен кандайдыр бир каршылыктар боло береби дайыма. Сөзсүз түрдө анын психологиялык себеби болот. Же болбосо ден соолугуңузда да, жана мен айтып өткөндөй, ден соолуктун дагы терең барып такалган чеги ошол психологиялык себеби болуп эсептелинет экен да. Бул жанагы жабыркаган кичинекей бала дебедикпи, биринчи деңгээлде. Биз төрөлүп чоңойгонго чейин ар кандай программаларды көрүп чоңоебуз да. Мисалы, ата-энебиздин жашоосун көрүп чоңоебуз, чөйрөбүздүн жашоосун көрүп чоңоебуз. Ошонун баардыгы бизге как программа аң сезимге сиңе берет да. Аң сезим иштеп, ошондой анан жашоолорду өзүбүзгө тарта баштайбыз да. Мына ошол себептердин баардыгын табуучу бул диагностика деп аталат. Ушул диагностиканы биз сиздерге 20 айымга белек кылабыз. Негизинен курс боюнча мына ушундай маалыматтар. Эми сиздердин суроолорго өтөлү. Эмне сурооңуздар бар? Бул курска мындай кызыкуу пайда болуп жатабы? Аябай пайдалуу да, муну айтып кетейин, аябай пайдалуу. Көп адамга пайдасын тийгизген. Биз дагы биринчилерден болуп, баягы Инна Тляшинованын академиясынан ушу окутуу башталганда, амбассадорлукту эң биринчи алып окутканда биз биринчилерден болуп окуганбыз дагы, анан ушул жемишин кыска убакытта көрүп атабыз да. Мен 1 жыл мурун эле өзүм тарткан видеом бар экен. Ушул курска келип атканда, ушул методикага келип атам, мен эмне алышым керек, эмне максат менен келип атам деп видео тарткан экенмин да. Ошол нерсе эми азыр учурда ишке ашып отурат да.
Анан бул аябай жакшы нерсе да, сиздер 1 жыл убагында жакшынакай жыйынтыкка жетип алсаңыз бул эң жакшы да. 10 жыл бою, 20 жыл бою кыйналып жүрүп анан кийин жемишке жеткенден көрө даяр методика менен кыска убакытта жетип алган бул эффективдүү да. Мурунку сабакта да айткандай, мисалы, даяр лампочканы жарык кылып биз колдонгон сыяктуу даяр метод жакшы. Жоксо жок, мен өзүм кайрадан ошо лампочканы жасап чыгам деген жакшыбы. Жасап чыкса да может, мүмкүн, ал деле мүмкүн. Бирок ага канчалаган убакыт кетет, канчалаган нерв кетет, канчалаган акча кетет да. Мына ушундай салыштыруу менен түшүндүрүп атам да, кайсынысы маанилүүрөөк сиздерге? Өзүңүздөр жасап көрүп колдонгон лампочка маанилүүбү же даяр эле жасап койгон лампочканы алып келип сатып келип колдонгонуңуз маанилүүбү? Эмесе суроо жооп койтолу канда. Кимдерде кандай суроо бар? Кимиңиздерде кандай суроолор бар? Курс боюнча негизинен маалымат жакшы эле берилдиби? Түшүнүктүү эле болдубу? Ал микрофондорду күйгүзүп коелу, кимдики күйбөй жаткан болсо, күйүп берсеңиздер болот. Ага чейин записти да токтото берейин.